Жогорку Кеңеште азыр канча аял жана мурунку парламенттик чакырылыштарга канча аял болгонун талдап чыгып, гендердик баланс такыр сакталбайт деген тыянакка келүүгө болот. Эске салсак, Шайлоо кодексине парламенттеги аялдардын саны 30%дан кем эмес болуусу шарт деп 2007-жылы киргизилген. Башкача айтканда парламентте 36 аял депутат болушу керек. Шайлоо учурунда 26 аял парламентке барса, шайлоодон кийин тизмедеги сымдар өзгөрүлүп, аялдардын саны азаят. Азыркы учурда 19 гана депутат аял калды. Бул мурунку жылкы чакырылышка караганда бир топ аз. Баса, 3-чү чакырылышта парламентке эркектер гана отурушкан. Депутат аялдардын саны жылдан жылга азайып баратат. Статистиканы мисал кылсак, аялдык кеңештерде 2004-жылы 19% аял болгон, 2008-жылы 17%, 2012-жылы 13%, 2016-жылы шайлоолордо 10% болуп түшүп кеткен. Жогорку Кеңеште гендердик баланс сакталган жок. 36 аял депутат болушу керек. 25 аял депутат шайлоодон өткөн. 19 аял депутат 1-декабрга калган. Кайсыл фракцияда аялдар көп? СТПК фракциясы 29%, Атамекен 27%, Республика Ата журт 15%, Өнүгүү прогресс 8%, Кыргызстан 0% жана бир бол дагы 0%. Жогорку Кеңештин чакырылышындагы аялдардын санынын өзгөрүлүшү. Биринчи чакырылышта 5, экинчи чакырылышта 7, үчүнчү чакырылышта 0, төртүнчү чакырылышта 23, бешинчи чакырылышта 28, ал эми 6-чакырылышта 19 депутат.